Элдин үнүн угуп, көтөрүлгөн маселелерди чечүүгө аракет көрүү үчүн аймактарды кыдыруу президенттин тапшырмасы. Бул максатты улай бүгүн Токтогул районунда элеттиктер менен жолугуш өткөрүлдү. Дордой базарындагы өрттөн 42 контейнер жана 9 павильон күйдү. Тилсиз жоонун себеби такталууда. Калк саламаттыгына камкордук, Ысык көлдө жаңы фельдшердик акушердик пункт ачылды. Ал эми Таласта эгин жыйноо өнөктүгү башталды. Аймакта түшүм кандай? Бүгүнкү чыгарылышта токтолобуз. Бир нече өлкөдө коронавирустун жаңы толкуну башталды. Күн сайын дүйнөдө 700-800 миң адам ооруп жатат. Сак болуңуз. Алдыдагы мүнөттөрдө ушул жана башка кабарлар тууралуу мен Максуда Кудайбердиева кесиптештер менен биргеликте айтып беребиз. Кутман кечиңиз менен. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, башкы прокурор Курманкул Зулушов, ички иштер министри Улан Ниязбеков Токтогул районунун тургундары менен жолугушуп, алардын көйгөйлүү маселелерин укту. Жолугушууга райондун аркыл айылдарынан келген 400гө чукул адам катышканын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Бакыт Төрөбаев элдин үнүн угуп, көтөрүлгөн маселелерди чечүүгө аракет көрүү үчүн аймактарды кыдыруу президенттин тапшырмасы экенин айтты. Тургундар негизинен жергиликтүү маанидеги жолдорду оңдоо, жеке маселелерине байланыштуу укук коргоо органдарына, соттун чечимдерине болгон нааразычылыктар, алыскы айылдагы медицина кызматкерлеринин таңкыстыгы, социалдык имараттардын жоктугу сыяктуу маселе көтөрүшкөн. Президенттин тапшырмасына ылайык 6 июлдан баштап элдин маселелеринен кабар алуу максатында башкы прокурор Курманкул Зулушов, ички иштер министри Улан Ниязбеков башында турган жетекчилер эл менен жолугууда. Себеби президент аймактарга жумушчу сапар менен чыккан жергиликтүү тургундар соттордун чечимдерине, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин иш аракеттерине карата нааразычылыктарды көбүрөөк айтышат. Ошол себептен мамлекет башчы башкы прокурор менен ички иштер министрин жерлерге чыгып, элдин укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө байланышкан маселелеринен кабар алуу тапшырмасын койгон. Зулушов менен Ниязбеков Жалал-Абад, Ош, Баткен облустарына барышат, андан кийин Талас, Чүй, Нарын, Ысык көл облустарын кыдырышат. Башка кабарлардан Токмокто 14 жаштагы кыз көп кабаттуу имараттан кулап каза болду. Бул тууралуу маалыматты Чүй облустук милициясы растады. Маалыматка ылайык 3 июлда 102 кызматына Токмок шаарында бүт элек көп кабаттуу имараттан өспүрүм кыз кулагандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери 14 жаштагы кыздын сөөгүн табышкан. Ал алган жаратынан жеринде каза болгон. Аталган факты маалыматтардын электрондук журналына катталган, учурда тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүүдө. Төө Ашуудагы Көлбаев атындагы тоннель 6-8 июль аралыгында транспорт каражаттары үчүн маал-маалы менен жабылып турат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Мындай чектөө күйүп кеткен электр зымын алмаштыруу боюнча жумуштарга байланыштуу болууда. 5 июлда саат 15:50 чамасында тоннелден өтүп бараткан Lexus 470 унаасы өрттөнүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен тоннелдин ичинде электр жарыгы өчүп, өтүү убактылуу токтотулган. Өрттөнгөн унаа чыгарылгандан кийин унаалардын өтүшү үчүн тоннель ачылган. Бирок электр зымын алмаштырууга байланыштуу унаалар үчүн жол маал-маалы менен жабылып турары айтылды. Бишкектеги Дордой базарындагы өрттөн 42 металлдан жасалган соода түйүнү, контейнер жана 9 павильон күйгөн. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Павильондордо тез тамактар, шаурма жана суусундук сатылган. Өрттүн жалпы аянты 1000 чарчы метрди түзөт. Өрттүн кесепетинен 2 адам түтүнгө уланып, номер 4 шаардык ооруканага жеткирилген. Тилсиз жоонун себеби такталууда. Эскерте кетсек, кечээ күнү Дордой базарында контейнерде жайгашкан тамактануучу жайдан өрт чыккан.
Чыгарылышыбызды улантабыз. Кезек дүйнө кабарларында. 5 июлда жергиликтүү убакыт боюнча саат 16:20 Өзбекстандын аймагына Ауганстан тараптан 5 ракет атылган. Бул тууралуу Өзбекстандын ички иштер министрлиги билдирди. Түшкөн снаряддар жарылган эмес. Мындан улам адам курмандыктары болгон жок. Термез шаарынын Мажнунтол айылындагы жеке турак жайларга зыян келтирилген. Ал эми 5 снаряд футбол талаасынан табылды. Алардын бардыгын саперлер зыянсыздандырды деп жазылат маалыматта. Ушул тапта Өзбекстандын тийиштүү мекемелери Ооган тарап менен окуянын себептерин иликтеп жатышат. 18 апрелде социалдык тармактарда Ауганстандын аймагынан Өзбекстандын Сурхандария облусундагы аскердик жайларга 10 ракет атылганы тууралуу маалымат тараган. Бирок анда расмий Ташкент бул маалыматты четке каккан. Америка Добушу радиосу Ауганстандагы Ислам мамлекети Хорасан экстремисттик уюму Өзбекстандын Термез шаарындагы аскер базасын көздөй 10 ракета учурганын кабарлаган. Пакистандын Белужистан провинциясында катуу жааган жамгырдан улам сел жүрүп 20 адам каза болду. Бул тууралуу Hürriyet басылмасы жазып чыкты. Жергиликтүү бийлик 100дөн ашуун үй урап түшкөнүн билдирген. Белужистан провинциясынын Кетта шаарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Учурда издөө куткаруу топтору ишин улантып жатканы белгилүү болду деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Пакистанда июль айынан сентябрга чейин созулган муссон жамгырлары учурунда инфраструктуранын жетишсиздигинен жыл сайын сел жана суу ташкындары болуп турат. АКШнын эгемендүүлүк күнүндө Чикагонун Хайленд парк аймагында куралдуу кол салууга шектүү жаран өмүр бою эркинен ажыратылат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка караганда эгемендүүлүк күнүндө көчөдөгү элге ок чыгарган деген шек менен 22 жаштагы Роберт Кримо кармалган. Ал 7 адамды өлтүрүүгө айыпталып жатат. Иллинойс штатынын башкы прокурорунун айтымында соттук териштирүүлөрдөн кийин ал өмүр бою эркинен ажыратылышы толук ыктымал. Эскерте буга чейин АКШнын эгемендүүлүк күнүндө Чикаго шаарынын четиндеги Хайленд парк аймагында жөө жүрүш маалында белгисиз адам ок чыгарып, 6 адам каза болуп, 20дан ашууну жаракат алганы жазылган. Кийинчерээк каза болгондордун саны 7 адамды түзгөнү маалым болгон. Дүйнөдөгү бир нече өлкөдө коронавирустун жаңы толкуну башталды. Бул омикрон штаммынын кезектеги мутациясы менен байланыштуу. Мындай пикирин Известия басылмасына вирусолог Анатолий Альтштейн билдирген. Коронавирус кайрадан баш көтөрдү. Бул мурдагыларга караганда бат көйгөн омикрон штаммынын жаңы варианттары менен байланыштуу. Дүйнөдө күн сайын 700-800 миң адам ооруп жатат деген вирусолог. Альтштейн омикрон ушул жылдын январь-февраль айларында күч алып, ортодон кайра басаңдап барып, Ба-чекетеки штаммынан улам кайра жанданганын кошумчалаган. Жаңы учурлар бирде өсүп, бирде басаңдап калууда. Азыр ооругандардын саны кайра өсүшү мүмкүн. Бирок ал көпкө созулбайт, анткени вирус алсыз болуп баратат. Жыл этегине чейин ооругандардын саны бир топ азаят. Андан соң Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия аяктаганын расмий жарыялашы ыктымал деген ал. Эске салсак, коронавирус жуктургандар Кыргызстанда да көбөйүп жатканы айтылып, ооруканага түшкөндөр бар экени белгиленген. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон консерваторлордун парламенттик фракциясына алып келген өзүнүн чуулуу тарапташы үчүн кечирим сурап, бирок баары бир жарым сааттан кийин өкмөттөгү 2 маанилүү министрден кол жууду. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Өткөн аптада Британия тиминин Европа жана АКШ иштери боюнча экс-орун басары Кристофер Пинчер Лондондук клубтардын биринде мас болуп алып чатак салган. Бир катар саясатчылар премьер-министр Джонсон Пинчердин мурдагы кылыктарын билип туруп, консерваторлордун парламенттик фракциясынын орун басарлыгына дайындагандыгын айтышкан. Sky News телеканалы Джонсон шейшембе күнү кечирим сурап, эки жакты карабай эле туура эмес чечим кабыл алып койгонун мойнуна алгандыгын кабарлады. Ал өкүнгөнүн айткандан кийин Джонсонго ишеним көрсөтпөй жана анын башкаруу ыкмаларына макул эместигин билдирип, саламаттык сактоо менен финансы министрлери Риши Сунака жана Сажид Жавиддин отставкага кеткени белгилүү болду. Бул экөөнөн кийин консерваторлор партиясынын орун басары да өзүнүн кызматынан баш тарткан. Ал Джонсондун партиянын өлкөнүн колдоосуна ээ болбой калгандыгын айтып, отставкага кетирүүгө чакырган деп айтылат маалыматта.
Чехиянын борбору Прагада Гүлчамбар деген аталыштагы скульптура орнотулду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Аталган скульптура чехиялык сүрөтчүгө таандык. Эмгегим украиналык энелерге арналат. Башындагы Гүлчамбар жеңиш, бакыт, тынчтык, жаштык жана назиктикти символдаштырат дейт сүрөтчү. Көп кабаттуу үйлөрдүн ортосуна ийленген скульптураны жергиликтүү тургундар коркунучтуу деп баалашып, аны балдарын жеген жез кемпирге салыштырышууда. Мамлекеттик салык кызматы уюштурган чек талап кылып байге утуп ал лотереясынын жеңүүчүлөрүнө байгелер тапшырылды. Анда ККМ чек чогултуу лотереясында 52 адам утушка ээ болгон. Иш чаранын алкагында баш байгеге коюлган Kia Rio жана Hyundai Creta унаалары жеңүүчүлөргө тапшырылды. Мындан сырткары ар кандай тиричилик техникасы жана башка баалуу белектер берилди. Айта кетсек, салык кодексинин жаңы редакциясына ылайык соода сатыкты ККМ чек менен жүргүзүү талап кылынган. Элди бул өнөктүккө кызыктыруу максатында мамлекеттик салык кызматы лотереяны баштаган. Мекемеден билдиришкендей, лотереяга салым чек тиркемеси аркылуу сканерленген кассалык чектердин суммасынан түзүлгөн 3.449.959 билет катышкан. Жеңүүчүлөр сандарды тандоо ыкмасы менен аныкталган. Билеттер деген биз ар кайсы күнүмдүк жашообузда колдонгон. Мисалы, аптекада, торговый центрларда, заправкада ошолордон чогултканда эле анан киргизип койгонбуз. Муну мага жолдошум киргизип берген. Аны да качейтип киргизип берчи деп атып, ошондордон анан киргизип койгонбуз. Анан ошо 7 билет чогултуп турбуз. 7 билеттин ичинен чыгып турат. Биринчи күнү ошо тайминге сүйүнчүнөдү. Жеңесиз машина утуп турсуңуз депчи. Ошо эртеси күнү билдик, анан эртеси күнү звонить этип ошо жанагы салык кенчегечи анан ишендик ошондо. Бүгүнкү күндө биринчи турга каралган 52 белек бар болчу. Ошо 52 белектин баарын тарата алды дегенбиз, бирок мындай каршы кээ бир утуучулар өзүнүн бир кандай бир себептер менен бүгүнкү учурда келе алган жок, но бүгүнкү учурда, по-моему, бүгүн 25 киши келип өздөрүнүн белегин алды. Баардык призовой фонд жана айтылып аткан биздин ошо партнёрлорубуздун жардамы менен кылынган. Мындайча айтканда, бюджеттен эч бир кандай каражат сарпталган эмес. Кумтор Gold Company кемдеги карьердин капталдарын жана бош тоо тектеринин кыймылдарына көзөмөл жүргүзүүчү жогорку тактыктагы заманбап радарларды сатып алды. Адам өмүрү Кумтор Gold компания үчүн куруу сөз эмес, кызматкерлердин коопсуздугу үчүн дегеле бардык тобокелчиликтерди алдын алуу максатында Кумтор компаниясы Кыргызстанда эле эмес, жалпы Борбордук Азия аймагында алгачкы ирет колдонулуп жаткан эң акыркы үлгүдөгү 2 радар сатып алды. Италиялык өндүрүштөн чыгарылган IDS Geo радары 5 чакырымга чейинки алыстыктагы бош тоо тектердин карьердеги бардык кыймылдарда 0,1 мм чейинки тактыкта байкай алат. IDS Geo радар идик сарсар комплектациясында 14 майда Рудник Кумторго келди. Азыр өзүңүз көрүп аткандай карьердин бортторун карап турат. Бул радар биздин кишилердин коопсуздугун жакшы карайт. Рисктерди жакшы карап берет бизге. Алдын ала бир движение болуп атса бортторду ошону бизге алдын ала айтып берет. Шалакылык адам өмүрүнө жоопкерчиликсиз мамиле жасоо ар кандай оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Мындан 3 жыл мурун Кенде кырсык болуп, бош тоо тектери 2 адамды басып калган. Учурдагы компания жетекчилиги кызматкерлердин өмүрүнө кымындай дагы коркунуч келтирбөө үчүн бардык алдын алуу иштерин жасоодо. Буга чейин болгон окуяларды азыркы жетекчилик эске алып, ушундай жаңы инновационный радарларды атыбалды мониторинг жасаганга койдуруп жатышат. Токен компанияларында атыбалдарга мындай кымбат баалуу радарлар коюлбайт. Биздин компания үчүн ар бир адамдын өмүрү аябай баалуу, ошондуктан азыркы биз жаныбызда турган радардын мааниси аябай өтө чоң.
Ушул жылдын май айында Карьердин 20-участогунда кыймыл байкалганда ал жактагы кызматкерлер техникасы менен дароо башка участокторго которулган. Түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу үчүн кыргызстандык жана чет элдик кадыр барктуу эксперттер жана консалтингтик компаниялар ишке тартылган. Алардын бири кыргызстандык белгилүү тоо кенчи Ишембай Чунуев Карьердеги мындай кыймылдар кадимки эле көрүнүш экенин, Кумтөрдүн геомеханик инженерлери өз ишин так аткарып абалды жөнгө салып кеткенин айтты. Ишенем команда жакшы, балдар эми мен биринчи баштагам, андан кийин 1-2 поколение. Балдарды карасам мен студенттерим иштеп атат, баарын билет экен, четко инструкция бар. Эми окпалзынды таптык, окпалзынды карадык, контролировать эттик. Акырын кишилер демектик, это классический вариант, бул природное явление деп коет. Все под контролем. Кумтөр Голд компания акыркы 1 жылдан бери кендин бардык аймагындагы жер кыртышын бош тоо тектерди. Карьердин капталдарын үзгүлтүксүз көзөмөлдөөчү жогорку тактыктагы жаңа технологияларды активдүү киргизүүдө. Анткени компания үчүн кызматкерлердин коопсуздугу, өндүрүш процесстеринин жана айлана чөйрөнү коргоо маселеси өзгөчө орунда турат. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, 7-канал. Ал арада өлкөдө доллар кайрадан кымбаттап жатат. Учурга карата коммерциялык банктар жана Ордо каланын акча алмаштыруу жайлары америкалык валютаны 83 сомго сатып алып, кайра 84 сомдон сатышууда. Муну менен дээрлик 2 айдан бери туруктуу сакталып келе жаткан доллар 3 күндө эле 2 сомго кунун бекемдеди. Ал эми Улуттук банктын расмий курсу 79 сом 50 тыйын деп орнотулган. Жети-Өгүз районуна караштуу Ак Кочкор айылында фельдшердик-акушердик пункт ачылды. Ачылыш аземге тиешелүү жетекчилер, айылдын саламаттыкты сактоо тармагынын өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар катышты. Медициналык мекеме 2 миллион 500 миң сомго курулуп, керектүү медициналык жабдыктар менен камсыздалды. Жети-Өгүз айыл аймагынын карамагындагы Ак Кочкор айылында 2000ден ашуун адам жашайт. Айылда эмкана болгону менен эскилиги жетип, начар абалда болгон. Жергиликтүү айыл аймагы эл менен бирге демилге көтөрүп, эмкана элдин энчисине берилди. Жети-Өгүзгө чейин барчу элек айылда карлар укол ала албай, ушундай бир кыйналган убактар болгондо, ФАП салынган, бирок ал жакшы салынбай калып, ички иштен чыгып калган. Суук, кышында суук. Эми ушул долбоор менен Ариске рахмат, ушундай балдарга, жигиттерге рахмат. Абдан жакшы ФАП салынды. Биз келип ушул көчөдө турам. Биз келип көрүп аттык. Келип көрүп, балдар аябай ушундай бир китептегидей бүт жакшынакай салды да. Эмкана 2 миллион 500 миң сомго курулду. Арис долбоорунун айылдарды өнүктүрүү программасынын алкагында жана жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнгөн. ФАП жаңы медициналык аппараттар менен камсыздалды. Эл өтө чоң кубанычта болуп атат. Эң биринчи баягы адам баласы үчүн ден соолук экен. Ошол ден соолугу болсун, балдарыбыздын келечекте балдарыбыздын оорубасын деген негизде бүгүнкү күнү ушул ФАПыбыз бүтүп атат. Ошол бизге колдоо көргөзүп аткан Дүйнөлүк банкка, ошону аткарып аткан Ариске чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Айылды инвестициялоо 3-чү долбоор жөнүндө кыскача айта кетсек, бул Арistин бирден бир долбоору. Ушул республика боюнча иш алып барабыз биз. Ар бир айылда же болбосо ар бир айыл өкмөтүдө ушул мобилизация өткөзүп, ушул элдин бүгүнкү күндө өздөрү тапкан проблемаларын аныкталгандан кийин гана биз каржылоо жүргүзөбүз. Заманбап үлгүдөгү курулган ФАПта дарылоо бөлмөсү, УЗИ кабинети, алгачкы жардам көрсөтүү, эмдөө бөлмөлөрү, гинекологиялык отургучу бар. 2 медайым иш орундары менен камсыз болушту. Боюнча айтсам, мурдакы ФАПта сууда кирген эмес, азыркыдай сануу элештикке жок болчу. Бизге медициналык тейлөөбүзгө керектүү нерсенин бардыгы болуп турат. Канча кызматкер? Бул жерде 2 мед кызматкер, анан кенже медай кызматкер да болот. Эске сала кетсек, курулуш иштери 2021 жылдын апрель айында башталган. Эмканага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери маркум Үсөнгазы Молдокановдун ысымы ыйгарылды. Нурзада Сыдыкова, Жылдыз Кадырбаева, 7-канал, Ысык Көл облусу.
Талас облусунун Манас районунда эгин чабык иштери башталды. Бүгүнкү күндө 16 комбайн иштеп, район аймагындагы арпа буудайды жыйнап жатат. Массалык түрдө башталган оруп жыйноого башка райондордон дагы техникалар тартылат. Дыйкандардын быйылкы жыйнаган түшүмү кандай? Кезектеги сюжеттен көрүңүз. Бул эгин таласы Жанарбек Байтековго таандык. Манас районундагы белгилүү чарбакер быйыл Өзбекстандын элита сортундагы буудайынын асыр деген үрөөнүн эккен. Таза үрөндү Жанарбек Байтековго мамлекет дотация менен берген. Эми дыйкан 50 гектар жерге айдаган буудайды 10 күнүн ичинде жыйноого камынып турат. Бул жерде азыр 8 гектар бар. Ушта биз да жерлерди тандап тикебиз урук алыш үчүн. Анткени биз үрөнчүк чарба болгондуктан кийин. Бул асыр сорту терде ушинтип ара жерге тиккенбиз. Үч Коргон айыл өкмөтүндө да жерлерден ушу таза жерлерди алып тиккенбиз да. 2 жол сугардым, чөпкө химический неме дары бергенбиз, чөбүн өлтүргөнгө. Силдир берди, амфос бергенбиз. Билбейм, бизде ушу патолог эле 40-50 болчу, быйыл муну Өзбекстандын көрөт, мунан билбейм, 50 береби деп атасам, точно билбейм, чапканда билинет аны. Эгин чабык иштери быйыл 5 күн эрте башталды. Манас районунда жалпы 3000 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери айдалган. Анын 2300 гектары буудай, калганы арпа. Бүгүнкү күнгө 300 гектардан ашыгы чабылып бүттү. Район боюнча азыр 300 гектардай жер жыйналып калды. Анда дополнительно жардамга ушу Талас районунан, Бакайтадан, Карабарадан комбайндар келет. Общий жыйын теринге 29 комбайн болжолдоп атабыз да. Былтыркы жылкыга салыштырмалуу быйыл жакшы болуп атат да. Анткени жазында жаан-чачын көп болду биринчиден. Дыйкандарга да суу өз убагында жетип атты да. Азыр биз турган кайракы жердин буудайы 25-30 центнерден айланып атат да, кайракын. Орточо район боюнча. Адистер белгилегендей, түшүм жылдагыдан жакшы. Чек арага чектеш жайгашкан Талас айылындагы кыйракы жерге эгилген буудайдын түшүмү дыйкандарды кубандырды. Бул азыр ушу аянт себилип турган жер 10 гектар, кайракы жер. Суу бат жер эмес, кайракы жер. Тойтко кормовой буудай болуп атат, малдыкы да, кою. Былтыркыга караганда быйыл жакшы, 22-23 центнерден айланып атат. Быйыл дыйкандар мамлекеттен берилген сапаттуу арпа буудайдын үрөөнүн эгүүгө жетишти. 4% менен берилген үрөөндөн Талас облусуна 4000 тонна бөлүнгөн. Анын негизинде быйыл облус аймагында кылкандуу эгин аянттары 1000 гектарга көбөйгөн. Талас обласы боюнча 13000 гектар кылкандуу эгилген. Бүгүнкү күнгө 360 гектар жер орулуп калды. Негизинен былтыр 18-19 центнерден айланса, быйыл мынакей жаңы башталганы 25-26 центнерден болуп атат. Бул кайракы жерлерден болуп атат. Анан буюрса дагы сугат жерлерден ойлоп атабыз 40-50 центнерден болот деген ишеним бар. Учурда Манас районунда 16 комбайн иштеп жатат. Эгин жыйноо иштерин эртелетүүгө башка райондордун да комбайндар келет. Бүгүнкү күн мына ушундай окуялар менен эсте калды. Ушул жана башка кабарлар биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга да жүктөлдү. 7 канал маалыматтын туу чокусунда. Амандыкта көрүшөлү.